Кеп өстүрүү жана көркөм адабият сабагы тема менин үй бүлөм. Саламатсыңарбы менин окуучуларым? Балдар, сабакта силердин маанайыңар кандай? Азаматсыңар, демек сабакта маанайыңар абдан жакшы экен. Балдар, сабакты баштаардын алдында биз алдын эреже кабыл алалы. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз, үйдөн чыкпайбыз, онлайн сабактарга активдүү катышабыз, тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Балдар, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз менин үй бүлөм деген теманы өтөбүз. Үй бүлө бул балдар кичинекей мамлекет. Бирдиктүү иш жүргүзгөн, бир нече адамдардан турган өзүнчө бир ынтымактуу топ десек болот. Үй бүлөнүн башчысы ак калпактуу, ала тоого теңдешсиз аталар, апалар, энелер бул үйдүн куту жана үй ичинде бири-биринин сөзүн угуп, сыйлуу, бирдиктүү, ынтымактуу болсо, анда ал үй бүлө бактылуу, үлгүлүү, берекелүү үй бүлөнү түзөт. Ошондуктан үй ичинде ар бир мүчөнү сыйлоо кичүүлөрдүн негизги милдеттеринин бири экендигин билсек болот. Силер балдар, үй бүлө мүчөлөрүңөрдү сыйлашыңар керек. Мынакей балдар, үй бүлө мүчөлөрүңөрдүн кандай баалуу экендигин билдиңер. Мындан ары ата-эне, ага-ини, эже-сиңдилердин тилин угуп, сыйлап, аларды урматтап турганга аракеттенгиле балдар. Анда балдар, силерге үйгө тапшырма. Үй бүлө мүчөлөрүңөр жөнүндө айтып бересиңер балдар. Мен силерден жооп күтөм. Эмки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.